Саламатсызбы. Бул сабакта мен сизге чектер эмне экенин айтып берем. Бул абдан чоң маанилүү маалымат. Ушул түшүнүктө бүт математикалык анализ негизделген. Бирок бүт маанисине карабастан бул абдан оңой жана жөнөкөй түшүнүк. Кел мен сизге функциянын графигин тартып берейин. Бирок биз биринчи бул эмне функция болор экенин чыгарабыз. Бир жөнөкөйдү алалы. Кел элестетип көрөбүз. x минус 1 x минус 1ге бөлүнгөндө x'тен f болот. Карагыла, алымда жана бөлүштү бизде окшоштугун унутма. Ушуну көрүп сиз айта аласыз, сенде алымы жана бөлүмүң окшош да, бирдеме өзүнө эле бөлүнсө чыгышта бир болот да. Мен аны жөн эле бир деп жаза албаймынбы? Ошондо мен айта алам, сиз туурага жакын айттыңыз, бирок x'тен f бири барабардыктын жана бул туюнтманын айырмачылыгы аныкталган эмес. Эгерде x бирге барабар болсо. Ошентип, азыр эле жазып коеюн. Ошентип биз бирди койсок, алымда 1 минус 1 болот. Азыр ошондо бизде 0 чыгат. Бөлүмдө да 1 минус 1 0 болот. Эмне болбосо, бирок 0го бөлүнсө аныкталбайт. Ошондо биз деген туюнтманы жөнөкөйлөштүрүп алабыз. Биз бул туюнтманы x'тен f бирге барабар деп айтсак болот. Бирок ошондо x 1 боло албайт деп чектөөнү коюшубуз керек. Эми бул туюнтмалар бирдей маанилүү. Алар экөө башка x'терге бирге барабар болот. Бирок x барабар болгондо бул туюнтмалар аныкталбайт. Бул функциянын графиги кандай болот? Кел тартып көрөбүз. Бул x'тен f y'ге барабар огу. Бул x огу. Бул жерде x бирге барабардын орду болот. Бул жерде минус 1 болот. Бул деген y бирге барабар. Мен y минус 1ге барабарды да белгилеп алсам, бирок бул көп маанеге эмес. Ар бир x бирге барабар x'терге x'тен f бирге барабар. График мындай окшош болот. X бирге барабарга чейин, x бирге барабарда x'тен f аныкталбайт. Бул жерде үзүлүш болот. Бул кичинекей тегерек функция аныкталбаганын көрсөтөт. Биз билебиз, бул функция x бирге барабар болгондо эмнеге барабар болот? Биз аны аныкталбайбыз. Мына бул биздин функциянын графиги. Бизден бирөө бул жерде бирден f эмнеге болот деп сураса, биз графикти карап туруп, бул жерде функция үзүлөт. Ошондуктан бул жерде ал аныкталбайт деп айта алабыз. Мен аны дагы бир жолу жазып коеюн. Бирден f аныкталбайт. Кана, эгерде мен бул жерде x бирге барабарда функция кайда тез умтулайт? Бул маселе чектер менен байланышат. Ошентип, x бирге жакындаганда функция кайда жөнөйт? Азыр бирге жакындаганда функция кайда тез жөнөйт? Сол жагынан x туура бирге барабар болгон чекитке гана болсок, x бирге жакын барганда дагы x туура бирге барабар болгондо чекитте гана x'тен f'ге барабар болот. Оң жагынан да ошондой болот. Чегибиз лимит деп жазылат. x бирге жакындаганда функция x'тен f канчага болот? Биз деген канча кааласак x бирге барабарга жакындай алабыз. Биз деген x бирге барабарга укмуштуу жакын боло алабыз. X бирге жетмейинче x'тен f бирге барабар. Ошондо биз x'тен f функциянын чеги x бирге умтулганда бирге барабар. Ошентип, бул кадимки эмес жазуу бизге x бирге умтулган функциясын көрсөтөт. Дагы бир мисалды чыгаралы. Сиз жакшыраак түшүнгөнгө. Кел, бизде x'тен
g бар экенин элестетип көрөбүз. Ошондо x 2ге барабар болсо x квадратта болот. Жана x 2ге барабар болсо функция 1ге барабар. Кызык функция, анан көрсөңөр ал бүт жерде үзүлбөйт. Бир эле анык жерде аныгы үзүлүшү болот. Келип функциянын графигин тартабы. Бул x'тен g y'ге барабар огу. Бул x огу. Биздин x'ке барабардын шартты унутпайбыз. Бул x1 барабар, бул x2ге барабар, бул минус 2. x 2ге барабардан башка бүт жерде биздин функциябыз x квадратка болот. Биздин графигибиз барабар болот. Ал мындай көрүнөт. Парабола ушул окшош болот, бирок тармактары симметрикалык болушу ыктымал. Ушунусу бул x квадрат графиги, бирок x 2ге барабар болгондо бир график x квадрат болбой калат. x 2ге барабар болгондо бул жерде момундай үзүлүш пайда болот. Мен аны бул жерде ушундай тегерек түрүндө тартып коеюн. Анткени x 2ге барабар болсо функция 1ге барабар болот. X'тен g болгондо биз масштабын кичине өзгөртүп алалы. X'тен g x квадрат барабар болсо бул 4, бул 2, бул 1, бул 3 болот. Демек, x 2ге барабар болсо биздин функциябыз 1ге барабар болот. 2ге барабар болсо биздин функциябыз 1ге барабар болот. Бул кичине бир кызык функция, бирок аны табабыз биз. Байкасаңар, бул график таптакыр эле x'тен gx квадратка барабар чекиттен башка. Бул жерде биз үзүлүштү байкай алабыз. Ошол үчүн биз x 2ге барабар гана жерден 1ге барабар болот. Бул жерде ал 1ге түшүп туруп, андан ары x квадрат графигине кайтарылат. X 2ге жетсек, графигибиз 1ге түшпөй кайра кайтарылып кете берет. Менде сизге суроо бар. 2ден g функциясы эмнеге барабар? Бул жакты карасак, x 2ге барабар болсо, функция 1ге барабар болот экенин көрө алабыз. Кичине кызыктуураак суроо берейин. Жооп бергечи ушуга. X 2ге умтулса, x'тен g функциясынын чеги, g лимити канчага барабар? Бул жазылыш кисилер үчүн азырынча кичине түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок чындыгында бул аябай оңой нерсе. Демек, x 2ге умтулуп жатса, башкача айтканда x 2ге моминтип жакындап келе жатса, x'тен g эмнеге барабар? Мисалы, биз 2ге жакындан келе жатып, 1/9га, андан ары 1/9999га же 1/9999га келсек, x'тен g эмнеге умтулат? Оң жактан жакындасак, x'те 2/1 десек, анда 2/1ден g канчага барабар? 2/01денчи? 2/000001денчи? Биз 2ге жакындаган сайын функция эмнеге умтулуп жатат? Биз аны графикке көңүлүбүздү бурсак түшүнө алабыз. Демек, x 2ге жакындап умтулуп келе жатканда, силер бул жерде көрө алгандай g 4кө умтулуп жатат. Y 4кө барабар жерде өзгөрүш болсо да, ал жерде ал 1ге чейин түшөт. X 2ге умтулганда x'тен g чейин 4кө барабар. Буну биз калькулятор жардамы менен текшере алабыз. Бул кызыктуу болуш керек. Калькуляторумду күйгүзөйүн. Эми биз 2ге умтулуп жатканда функциянын чеги кандай болот экен? Келем азыр 1/9 алалы. Саныбыздын квадратын тапсак, бул 3/61 экен.
Андан арыда 2-ге жакындасакчы, 1/999 квадраты 3/96 болот экен. 1/999ду алсакчы, бул 3/999 болот. Биз төрткө жакындап жатканыбызды байкадыңардыбы? 2-ге андан дагы ары жакындасакчы, 1/99999 квадратын алсак, эмне болот? Бул жок, бул чындыкта 4 эмес, бирок 4кө абдан жакын болгондуктан калькулятор аны 4кө чейин тегеректеп койду. Ал сол тарабы. Оң тарабынан 2-ге умтулсакчы, анда дагы жообубуз ошондой эле болот. Кайсы тараптан келбесек да жооп бир. Демек 2/1-дин квадратын 4/4 болот. Ортончул сандардын баарын жазбай эле 2/000001ге өтөйүн. Бул жооп да 4кө жакыныраак болуп чыкты. Ошентип x 2-ге жакындап жатканда биздин жооп 4кө жакындайт экен. Демек биз x 2-ге умтулганда x'тен g-нын чегин таптык. X 2-ге барабар функциядагы эле 1-ге барабар. Анткени ал жакта үзүлүш бар. X 2-ге умтулган сайын функция 4кө умтулат.